Салам достор. Бүгүнкү өтө турган грамматика ылкайо. Бул грамматиканы бирөөгө бир нерсе сунуштаган учурда колдонобуз. Бул жерде кыргызча вариант жазылган. Мындай кылып келбейлиби, мындай кылалыбы, ушундай сыяктуу мааниде колдонулат. Айтышка уланат. Эгерде эч сөзүнүн аягы үнсүз менен бүтсө ылкайо, үндү менен бүтсө жөн эле ылкайо. Мисалы, биринчиси неги каччи жомушим могулкайо, эртең чогуу обед кылып келбейлиби деп сунуш киргизип жатты. Чубайо каччи жомушим могойо, жакшы чогуу обед жейбиз дейт. Эми экинчисин карайбыз. Одиесо манналкайо, каерден жолугалы дейт. Маннада жолугуу, манналкайо жолугалы. Хуеса ап оттео, хуеса иштин апалды кандай дейт. Кийинкиси үчүнчүсү мётчие манналкайо, саат канчада жолугалы. Илгопчие маннао, саат 7-де жолугабыз дейт. Бүгүнкү ылкайо грамматикасын түшүндүк, кандай уланат. Эми диалогду карайбыз. Биринчи абыз. 우리 내일 어디에서 만날까요? 시청 앞 어때요? 좋아요. 그러면 6시쯤 만날까요? 6시는 좀 빨라요. 7시에 괜찮아요? 네, 괜찮아요. 그럼 내일 시청 앞에서 7시에 봐요. эми карайбыз. Туан. Ури нейл одиесо манналкайо? Биз эртең каерден жолугалы? Шичоң ап оттео. Шичоң мерия. Мериянын алды кандай? Чубайо кромен 6시쯤에 만날까요? Жакшы, андай болсо саат 6-ларда жолугалыбы дейт. Шичим, бул жерде чым саатты примерно айтканда колдонобуз. Ошондо саат 6-ларда жолугалыбы дейт. 6시는 좀 빨라요. 7시에 괜찮아요? Саат 6 бир аз эрте дейт. 7시에 괜찮아요? Саат 7-ге болобу дейт. Не 괜찮아요? 그럼 내일 시청 앞에서 7시에 봐요 дейт. Ооба болот. 그러면 анда эртең Мериянын апесо алдында саат 7-де 봐요 көрүшөбүз дейт. Эми словар. Бүгүнкү словар. Биринчиси парыда же болбосо ирыда эрте, нытта кеч, каккапта жакын, мольда алыс, катта окшош, тарыда окшош эмес, канданхада жөнөкөй, бокчапхада татаал, пьонхада ыңгайлуу, булпьонхада ыңгайсыз, канынхада мүмкүн, булганынхада мүмкүн эмес. Словарды жаттайбыз, достор. Ушуну менен бүгүнкү ылкайо грамматикасы аягына келип жетти, достор. Кийинки видеодон көрүшкөнчө, аньон кесео, камсамнида.